1 апрелден тарта Центеранын жетекчилиги кумтөрдүн ишин токтотуу жагын караштырып жатат. Бул тууралуу кенчилердин кесиптик кошуунунун өкүлдөрү айтышууда. Инвесторлордун мындай кадамга баруусуна кен казуу боюнча уруксаттын мөөнөтү бүткөнү себеп болуп жатыптыр. Эгерде кумтөрдүн иши токтой турган болсо, мамлекет ири көлөмдөгү кирешеден кол жууп, анда иштеген жүздөгөн кыргыз жарандары жумушсуз калат дешет ишкананын кесиптик кошуунунун өкүлдөрү. Негизи бул саясатка айланып кетти деп ойлойм. Эмне себеп дегенде, бул кумтөр чечилчү маселе илгери эле чечилиш керек эле. 5-6 жылдан бери бул только временный лицензия 1 айга, 2 айга болуп иштеп келатышат. Эми ушуну баягы өкмөт жакка дагы, негизи парламент жакка дагы өз жарандарга мен бир эл атынан, элдин мындай айтканда, элдин суроосу боюнча кайрылат элем. Ушундай маселелерди эртерээк чечсек. Кумтөр көп жылдардан бери эле убактылуу лицензия менен иштеп келе жатат. Центеранын жазалды менен буга окшоп талап коюусу биринчи жолу болгон жок. Өткөн жылы дагы кумтөрдүн ишин токтотууга мажбурбуз деген кадамы менен 1 жылга убактылуу лицензия алган. Көпчүлүк эксперттер муну канадалык инвесторлордун алсыз өкмөткө басым жасоосу катары баалап жатышат. 2012 жылдагы кумтөр боюнча депутаттык комиссияда эксперт катары иштеген Гани Абдрасуловдун пикиринде 5-чакырылыштагы депутаттар бүтүрбөй кеткен ишке учурдагы парламент чекит коюусу керек. Менин оюмча бул просто позиция силы. Булар центрнын адамдары түшүнүп атат, что биз ишине жасай албайбыз. Бизде вообще равноправный партнер деп санабайт да. Сол үчүн бунда активный позиция өкмөттүкү болуу керек. Эң биринчи парламенттики. Азыр жаңа парламент келди, жаңа адамдар келди. Мен жаңа орусча айттым, что эң биринчи парламент жаңадан комиссия түзүү керек. Бизди чакырып, мурунку эксперттарды. Биз көбүн билебиз да. Просто биз эч ким окпайт. Кумтөрдөгү негизги кен казылып жаткан тилкелер мөңгүлөрдүн астында жайгашкан. Аларды казып алуу үчүн көп жылдык суунун корун кармаган ак кар, көк муз мөңгүлөрдү талкалап, башка жакка жылдыруу керек. Буга учурдагы мыйзамдар жол бербейт. Демек, ага өзгөртүү киргизүү керек. Бул коомчулукта карама-каршылыктарды жаратып келет. Көпчүлүк адистер мөңгүнү талкалоого жол берген суу кодексине өзгөртүү киргизүүгө каршы чыгып келет. Мындай көлөмдөгү ири чоң тоо кен объектини консервация кылуу мүмкүн эмес. Мөңгүнү кантип токтотосуң? Мөңгүнүн ээрип атканын кантип токтотосуң? Бул катастрофа. Муну токтото албайсың. Ошон үчүн канадистердин ушундай айтып аткан сөздөрү бул бизди деген дагы бир сыйра алдап сабалап, эчтеке түшүнбөгөн кыргыздар дагы бир жиндилик кылат экен деп мыйзамына киргизсе киргизет экен, киргизбесе Монголияга кетип калабыз, урганыбыз жок деген ниети да. Атка минерлер дагы ушул убакытка чейин канадалыктарга ушундай жол менен кумтөрдү иштеткени мыйзамга каршы келип атканына карабай иштетип атканына биздин атка минерлердин айласы кеткенден болуп атат. Максат Мамытканов мындан тышкары өкмөттүн канадалык инвесторлордун алдында алсыз болуп жатканын, кадрдык саясаттын туура эмес жүргүзүлгөнүнөн көрөт. Анын пикиринде Кыргыз алтын геологиялык агенттиги өңдүү кенге түзөн-түз таасир эткен мекемелерди тармактан тыш адистер башкарып жатат. Канадалыктар талап коюп жаткан мөөнөткө 1 жумага жетпеген убакыт калды. Бул аралыкта өкмөт тиешелүү чечимин сунуштап, аны жогорку кеңеш кабыл алуусу керек. Мирбек Айтекеев, Аскат Ибраимов, НТС.